أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Жана айтты, Мисирде сатып алган Юсуф алейхиссаламды аялына жакшы кылгын анын турак жайыны, балким пайда берер бизге, же бала кылып аларбыз аны. Дал ошондой мүмкүнчүлүк бердик, орун бердик Юсуфка жерде, жана үйрөтүш үчүн ага түштөрдүн жорулушун. Аллах иштеринин баарынан үстүнөн чыгуучу, бирок көптөгөн адамдар аны билишпейт. Юсуф алейхиссалату вассаламды бир туугандары жолоочуларга сатып жүгөргөн эле кул деп. Бул жолоочулар Мадияндан Мисир шаарына бараткан кербендер эле. Арзыбаган акчага сатып алып, Мисир шаарынын базарына алып барып саткан. Мисирге алып барып саткан убакытта эмне кылган? Ошол убакта Мисирдин азизи деп коет, бул экономика жагын караган, казналарды караган адам сатып алат. Юсуф алейхиссаламдын сулуулугу, адеп аклагы өтө жогору болгондуктан сыртынан карап туруп эле жакшы адам экенин билет. Базарда талашка түшөт. Мынчага сатып алам деп, Юсуф алейхиссаламдын салмагы канча болсо ошончо миск, күмүш, жибек кылып берип сатып алат. Үйгө сатып келгенден кийин аялы айтат, риваяттарда аялынын аты Зулайха эле. Зулайхага айткан, бул адамдын турак жайыны сыйлап, урматтап жакшы кылгының деди. Базардан кул сатып келди. Үйүнө келип аялына сыйлуу орун бергин деди. Мунун өзүн сыйла деген жок, ордуну жакшы кыл деди. Демек бир адамдын ордуну жакшы кылсаң, аны сыйлаганың болот. Сыйлаган адамыңды төргө чыгарасың, конок кыласың да. Юсуф алейхиссалату вассаламды сыйлап, турак жайыны, жаткан жерини өтө жакшы сыйлуу кылды. Анан аялы айтты: "Балким бизге пайда берип калар бул адам. Же бала кылып алабыз аны" деди. Уламалар айтат, ошол падышаны баягы не деп коет, Азиз, Мисирдин Азизинин казначысынын баласы жок эле дейт. Абдулла ибн Масуд радияллаху анху айтат, адамдардын арасынан 3 адам өтө бир парасаттуу, акылдуу иш кылган дейт. Биринчиси ушул Мисирдин Азизи качан Юсуф алейхиссаламды сатып алганда өтө парасаттуулук кылды. Жана дагы айтты аялына, мунун турак жайыны жакшы кылгын деп дейт. Ушул жерден уламалар айтат, адам сыфаты жакшы боло турган болсо, адамдарга жакшылык кылган адам болсоң, сен кайда барсаң да иззаттала бересиң дейт. Жаман бузуку болсоң, кайсыл жерге барсаң да бир аздан кийин сени таанып алгандан кийин кордой береткен, кубалай береткен, батпайт экенсиң да. Бир туугандары кул деп, кудукка таштап өлтүрөбүз деп, андан кийин кул деп сатып жүгөрдү. Бирок эмне кылды? Мисирдин падышасы Азизи өтө парасаттуу, акылдуу болгондуктан карап туруп айтты да, бул кул эмес деди. Бул адам башкаларга пайда жеткизе турган адам экен деди. Ошол үчүн биз ушундай адам болушубуз керек, бизди караган инсан ушунан пайда гана келет деген ой болуш керек да. Сиздин кийимиңизди, келбетиңизди, үнүңүздү көрүп туруп коркпош керек, бул төркө зыян жеткизет депчи. Элестетиңиз, ыссы кылып, чачын алып, спортивка кийип, булчундарын чыгарып, спортсмен болуп туруп, бирке десе не дейсиң? Менби деп чочуп кетесиң да. А эгерде жакшынакай кийинип, бир адамдарга жакшылык каалай турган адам болуп турса, барып салам бергиң келет да, өзүң эле барып, "Ассаламу алейкум, кандайсыз?" депчи. Демек адамдын сырткы келбетинен, ичинен ким экенин билсе болот экен да.
Ошол үчүн Юсуф алейхисаламдын сыртынан карап туруп айтты, бизге бул чоң бир пайда жеткизет, болбосо бала кылып алабыз деди. Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтат, ушул жерде өтө акылдуулук иш кылды дейт. Адамдар жакшыны кордосо, Алла экинчи жерге апарып зор кылып кое берет. Бир туугандары кордоду, бирок Аллах Таала не кылды? Мисирге апарып зор кылып койду. Падышанын үйүндө сыйлатып койду. Бир туугандары үйүнүн бурчегинен орун берген жок да. Сен татыксызсың биз менен жашаганга деп өлүмгө не кылды, аракет кылышты. Кулсуң деп сатып жүгөрдү. Аллах барып иззат берип койду. Аллах бир адамга иззат берсе бар го, эч ким түшүрө албайт да. Атасынын алдында кадыр барк берип койду эле Юсуф алейхисаламга. Атасы сыйлайт эле баласын Юсуф алейхисаламды. Бир туугандары көрө албастык кылды эле, андан да улуу сый берип койду. Падышанын сыйында жүрөт эмичи. Падышанын хан сарайында жүрүп атат. Ордуну саздап койгон бүт адамдар кызматында жүрөт. Ошондуктан сиз кандай жакшы адам болсоңуз, Аллах сизди эч бир жерде кор кылбайт. Кандай эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды дагы меккеликтер кордоду, туугандары кор кылды, каршы чыкты, жала жапты, жалганчы деди, башка деди, сыйкырчы деди, түкүндөй деди. Бирок пайгамбар алейхиссалам Мединага келгенде не кылды? Алла сыйлап иззат берип койду да. Шайтан айтканда, меккеликтер кеңешип чогулуп олтуруп айтышканда, биз Мухаммадтан кантип кутулабыз деди. Муну жок кылыш керек дегенде бирөөсү айткан экен, кууп чыгалы депчи. Ошондо шайтан аксакалдын келбетинде кирип отуруп алганда, жок, муну кууп чыккан менен иш бүтпөйт дейт. Неге десе, мунун тили таттуу дейт. Мунун жүрөгү жумшак. Бул өтө сыпаттуу адам. Кайсыл жерге барса адамдар муну ээрчип алат дагы, кийин көбөйүп кетишет деди. Ошол үчүн сизди ээрчиген адамдар көп болушту каалайсызбы? Жүрөгүңүз жумшак болсун, тилиңиз таттуу болсун болду. Адамдарга жакшылык каалаңыз, адамдар өз эле келип ээрчи берет. Ошол үчүн пайгамбар алейхисаламды сахабалар сүйүп жүрүп, мухаббат кылып жүрүп ээрчиди эле, коркконунан эмес да. Ар бир сахаба пайгамбар алейхисаламга барып, кенен өзүнүн маселесин айтып сүйлөшө алат эле, кээде анча-мынча кул аялдар да пайгамбар алейхисаламга келип сүйлөшө алат эле, токтоп тургула силер, мен өзүнчө сүйлөшүп алайын деп, өзүм маселемди сурап алайын деп, кээ биркилер маселесин сурайт эле да. Сүйгөнүнөн, мухаббат кылган не үчүн? Жүрөгүнөн жакшылык каалап атат, өңүнөн карасаң жылмайып турат, тилинен жакшы сөз чыгып турат. Ошондо айтты да, пайгамбар алейхиссалату вассаламды кууп чыгабыз десе, кууп чыксаң иш бүтпөйт деди. Андан бирөөсү өлтүрүш керексе, мына ушул пикир деди. Муну өлтүрүш керек деди. Сен өлтүрүп койгудай кимсиң? Жараткан белең. Жанды сен берген белең. Жок, андай эмес. Шайтан айтты, ушул пикир өлтүргүлө деди. Алла өлтүрбөштү каалады. Алла иззат беришти каалады. Меккеге чыгарып жүгөрдү, өлтүрөм дегендерди аралап өтүп кетти, бирөөсү да көргөн жок, көзүнө чаң тыгылып калды. Меккеден Мединага келди пайгамбар алейхисалам. Мединада кандай иззат берди пайгамбар алейхисаламды, ырдап тосуп алышты. Сүйүнгөнүнөн ыйлап тосуп алышты пайгамбар алейхисаламды, келиңиз депчи. Пайгамбар алейхисаламды көрбөй мухаббат кылган адамдар бар эле да. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламды көрүп аябай кубанды. Менин үйүмө кириңиз, менин үйүмө кириңиз. Кандай иззат болду. Меккеде туугандары кордоп жатты, үйүнөн кууп чыкты. Мединада ар бир сахаба күтүп турду. Менин үйүмө кирсе экен, мен эң бактылуу инсан болот элем. Менин үйүмө кирсе экен, мен эң бактылуу инсан болот элем. Ар бир үйүнө киргенге күтүп турду да. Ар бир пайгамбар сама белек көтөрүп барат эле, менин белегимди алып коюң, менин белегимди алып коюңуз депчи. Белеги жок. Бергенге эч нерсеси жок. Умму Сулайм радыйаллаху анха, Анас радыйаллаху анху жетелеп барды, Аллахтын элчиси, мен эч нерсем жок экен, элдер белек берип атат. Мен ушу балам сизге кызматчы кылып берейин, өмүр бою сизге кызмат кылып жүрө берсин. Пайгамбар салам акыркы демине чейин кызмат кылды да. Бере турган нерсем, карасам эч нерсем жок экен, балам бар экен, баламды кабыл алыңыз, сиз менен чогуу жүрсүн. Ошол үчүн эмне экен? Пайгамбарлардын тарикасы да ушундай эле. Пайгамбарлар жакшы сыпаттары менен алдыга өсүп кеткенде, көрө албастыктар кылат. Алар эң биринчи жакындары, туугандары, тааныштары чыгат. Алар кордойбуз дейт, Аллах Таала ал тааныбаган адамдар менен аны зор кылып коет эле да. Болбосо Мисирдин Азизинди каяктан тааныйт Юсуф алейхисаламды? Бир тууганы дагы эмес, эч кимди эмес, башка шаар, башка адам. Бирок иззат берип койду Аллах Таала. Аллах ким менен кааласа иззат бере берет экен да. Ошол үчүн ойлобош керек, мен аны кор кылып коем депчи. Алла иззат берип койду. Жанагы хадиске кайтабыз, Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтты, 3 адам өтө акылдуу иш кылган. Биринчиси Мисирдин Азизи, казначысы.
Юсуф алейхисаламды сатып алып, кымбат болсо дагы үйүнө апарып сыйлап койгондугу деди. Экинчиси Шуайб алейхисаламдын кызы деп айтат. Мадиян шаарыга Муса алейхисалам качып барганда кызы айтканда, ата бул жигитти сиз койчу кылып алыңыз деген да. Бул жерде да карасак өтө кымбат сыфаттары бар эле Муса алейхисалам. Муса алейхисалам Фираундон качып Мадиян шаарына барып, ошонун булактын жээгинде олтурганда дуа кылыпчы. О Роббим, сен мага түшүрө турган жакшылыктарга мен муктаж болуп калдым. Канча күндөн бери тамак жей эле кыйналган, башка жерде эч ким тааныбайт отурса, элдер булактан суу сугарып жатат. Андан кийин эмне кылды ошол убакта? Эки кыз төмөн жакта койлорун сугарбай карап турганда барып айтты. Неге койлоңар сугарбайсыңар десе, биз атабыз аксакал, картайып калган, кой сугара албайт, келе албайт. Биз эми койлорубузга эркек кишилердике аралашып кете турган болсо кантип бөлөбүз, аларга аралашпайбыз, туруп турабыз, алар ичирип бүткөндөн кийин анан биз кетебиз. Муса алейхисалам жерден чоң ташты оодор алып салдан койлорун сугарып, алдына салып жөнөтүп жиберди, бара бергиле деп ичирип коюп. Барса ата сурады, эмнеге эрте келдиңер бүгүн? Мынча тез келип алдыңар, күндө кече кетип болчусуңар. Билбейм, барсак булактын башында бир жигит отурган экен, чоң 10 адам көтөрө албай турган ташты алып ыргытты дагы сугарып берди бизге деди. Атасы айтты, кызны барып чакырып келгенде, айткының сен бизге кылган кызматыңа атам сага жакшылык кылмакчы. Муса алейхисаламга келип айтканда Муса алейхисалам айтты, артымдан жүр деди, жол каякта экенин айтып тур деди да. Баргандан кийин атасыга кыз айтты, ата деди, бул кишини кызматчы кылып алыңыз, койчу кылып алыңыз деди. Сен каяктан билдиң? Сен бул күчтүү адам деди. Күчүн каяктан билип алдың сен күчтүү экенин? Бул аманатчыл адам, каяктан билип алдың аманатчыл экенин? Бая бизге 10 адам көтөрө албай турган ташты көтөрүп суу алып берген, жолдо келе жатканымда айтты, сен менин алдымда эмес, артымдан жүргөнүң менин көзүм саңа түшпөсүн деп өтө бир ыймандуу иш кылды. Ошондуктан бул адамда жакшылык гана келет деди да. Ошондо кыз дейт, атасыга кеңеш айтканда өтө акылдуулук кылган. Я абатиста ажирху, о ата, буну кызматчы кылып алыңыз деген дейт. Үчүнчүсү Абу Бакыр Сиддик радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху халифа кылган мезгилде дейт. Абу Бакыр радиаллаху анху Умар радиаллаху анху халифа кылып дайындап кеткенде көп адам түшүнө алган эмес. Эми Умар деген өтө катуу адам, бардыгын уруп согуп салат. Бул шайтан качкан адам, мунан эми биз кантип жашайбыз муну алда дегенде, Аллах Таала Абу Бакыр радиаллаху анху айтты, мен жакшы билем Умарды деди. Ошондон кийин Умар радиаллаху анху доорунда өтө көп аламга дин таркаган да. Эң акылдуу иш кылган ошол жерде дейт. Эми караңыздар, бир туугандары кордоймун дейт, Аллах иззат берем дейт. Аллах Таала айтып атат. Мына ошондо Юсуфка биз мүмкүнчүлүк бердик жерден, жана түштөрдүн жоорушунда үйрөттүк. Аллах бардык ишинин үстүнөн чыгуучу. Бир туугандары жүрөт, Юсуфту жок кылабыз депчи. Аллах жүрөт, иззат берип пайгамбар кылабыз депчи. Аллах каалап атат Юсуф алейхисаламдын пайгамбар болушуну, иззат беришини. Бир туугандары жүрөт жок кылышыны. Кимиси жеңет? Кимдин каалаганы болот? Кимдин айтканы болот? Фираундун, Намруттун айткандары болгон эмес. Ошондон Аллах дейт, "Валлаху галибун ала амрихи", Аллах өзүнүн ишинин бардыгынын үстүнөн чыгат. Аллах эмне каалады ошол болот. Фираунга да айтты го сыйкырчылары. Жакында бир бала туулат. Ал төрөлгөн бала сенин жок болушуңа себеп болот. Анда мен төрөтпөйм. Качан төрөлөт? Бүгүн төрөлөт. Бүт Бани Исраилдин аялдарын бир жака, эркектерин бир жака бөлдү дагы карап туруп айтты, "Эң ишеничтүүсү сенсиң" деп Муса алейхисалам атасы менен апасын кароо кылып койду. Бардыгы уктап калды. Эки кароо зерикти. Эрте менен караса өтүп кетиптир бала. Аллах кудуреттүү зат. Ошончо адамдарды бөлүп эки жака не кылды, Муса алейхисаламды болдурбай кое албады. Төрөсө өлтүрөм деди, өлтүрдү, балдарды колунап келип барса кармалып не кылат, аял айтат, "Багып алабыз, бала болот" десе ошондойбу дейт. Макул, сен айтканыңды багды, өзүн колу менен чоңойтты. Аллах каалады, издеп жүргөнүң ушул белеме? Өлтүрмөксүңбү? Өлтүрө алган жок. Болдурбай коем деди, болдура алган жок. Өлтүрөм деди, өлтүрө алган жок. Аллахтын каалаганы болот. Ошондуктан Юсуф алейхисаламды кандай көрө албастыктын себебинен кандай жалаларды тапты, кандай жок нерселерди кылды, бирок колдорунун эч нерсеге жок, Аллах иззат берип көтөрүп кетти даражасын дейт. Ошондуктан Аллах Таала бардык каалаган иштеринин үстүнөн чыгат. Бирок көпчүлүк адамдар ушуну түшүнбөйт экен. Мен программа кылсам эле ушу программа жүрүп кетет деп ойлойт экен да. Мен ушундай кыла койсом болуп кетет деп ойлойт экен да. Аллахтын гана чечими жүрөт, махлуктун чечими жүрбөйт. Махлук ойлонот, чечим чыгарат, канчалар чечим чыгарып, чечимиге жеткиче өзгө чечим чыгып калган. Ошондуктан
Эмне кылыш керек? Фиравун дагы Муса алейхисаламды өлтүрөм деп барганда өзүнүн өлүмүн ошол жерден тапкан да. Мына ушу сууга жетти, ушу деңизде эми өлтүрөм деди эле, өзү чөгүп өлүп калды да. Намрут дагы Ибрахим алейхисаламды жок кылам деди, программатыбызды өлтүрөм деди, от калады, чоң от калады, жинди ошончо көп от калат. Кичинекей эле от кылса болот го, бир адам өлтүрүш ошончо кыйынбы? Өлбөй калабы деп коркту да. Күчүм жетпей калабы деп коркту. Билет, адамдын сызган программасы жүрбөй калат. Ибрахим алейхисаламды отко ыргытты, күйгөн жок, эч нерсе болгон жок, кайра чыкты. Мурдуга чымын кирип кетип өлдү го. Не кереги бар эле от калап, андан көрө чымын тыгып койсо да өлтүргөнгө жарайт. Алла кичинекей чымындын канаты менен өлтүрүп койду. Ошол үчүн адамдар бир программа түзөт, Аллах бир программа түзөт. Адамдардын кылган программасы баары жок болуп кете берет. Пайгамбар алейхисаламга каршы канча программа түздү Абу Лахабтар, Абу Жахилдер отуруп алып. Акыры барып өлтүрөбүз деди. Кийин Бадырда не кылды? Абу Жахил өлдү. Колу чирип, Абу Лахаб өлдү, чирип кетти. Натыйжада не болду? Алланын гана каалаганы болот. Ошондуктан биз жашоодо ушинтип жашайлык, эч кимге зыян жеткизбей, бардыгына пайда жеткизип жашай турган болсок, эч ким сизге зыян жеткизе албайт. Эгер сиз башкаларга зыян жеткизген болсоңуз, күтө бериңиз, бардык маселе сиздин башыңызга келип тие берет да. Ошого иншалла эмне кылабыз? Юсуф алейхиссалату вассаламды барып Мисирде Аллах иззат берип, Мисирдин казначысынын үйүндө иззаттуу болуп жашап калды. Бир туугандары кордойбуз деп, кул деп жамандады, бирок Аллах иззат берди. Аллах берген иззатты Аллахтан башка эч ким ала албайт. Адамдар иззат берсе алып койсо болот. Ошондуктан биз бардыгыбыз ушул пайгамбардын сыфатын алып туруп, ар бир адамга жүрөгүбүздөн жакшылык каалап, жакшы сөз сүйлөп, жакшы сыфаттуу боло турган болсок, кайда болбойлук Аллах бизге иззат берет. Аллах баарыбызды мына ушундай улуу сыфаттар менен сыфаттаган болсун.